президентти жамандаш үчүн атайын уюштурулган провокация деп эсептейм. Жаныбек Кубандыков ким экенин билчү белеңиз. Бул ысым коомчулукка соңку 1 айдан бери кеңири белгилүү болуп баштады. Элге көп көрүнбөгөнү менен ынтымак ордодо таасири күчтүү адам экени айтылып жаткан. Мурдагы адвокат Канат Хасанов Жаныбек Кубандыков менен достук мамиледе экенин ырастап, аны элдин муң зарын президентке жеткирип жүргөн жана кайрымдуулук иштери менен алектенген киши катары сыпаттады. Өзүнүн кичинекей бизнестери бар болчу, таласта бир кичинекей жер перлери, бизнестери бар болчу. Мындай өзү мындай ачка калап турган бала эмес, тет жерде акчасы жок жүрүп туруп анан тыйынтып калды деген. Жок, постоянно эле чөнтөгүндө тыйыны алып эле, илгериден бери эле тыйыны бар, бизнестери бар эле жыйыт болчу ал. Аны жөн эле могу жерде айтып атпаймынбы. Бул деген саясий оюндардын жертвасы эле болуп калды. Анан муну деген айтып атпайм, муну деген атайын ошонго көрсөтүштү да, атайлап көрсөтүштү. Муну просто президент аксатыш үчүн ушуну атайын жасап атышат да. Агалар чоң ишеним артып аткандан кийин биз албетте иштеп беребиз. Президенттин мурдагы кеңешчиси делген Жаныбек Кубандыков кандай иштерди аткарганы расмий түрдө айтылган эмес. Аны жакындан тааныган адамдардын бири Усупбий Шеримбаев, Айкөл Таза коом бирикмесинин жетекчиси. Ал Кубандыков апрель окуясынан жабыркаган жарандардын бир бөлүгүнө жардам берип жүргөнүн, Курманбек Бакиевдин каражатына салынган тигүү фабрикасы үчүн жер бөлдүрүп берүүгө көмөктөшкөнүн ырастады. Жаныбек байкебиз негизи ал бизди апрельчилерди жана билесиз Атамбаевдер чыштап кеткенден кийин бизге ошо көпүрө болуп ажообуздун ортосунда жанагы социалдык вопросторду чечүүгө жардам берчү. Ошол эле көмүрдү жердүү жашаган адамдарга бөлүп берчү ажообуздун атынан. Ошол эле подаркаларды, кичинекей балдарды лагерге алып барганга көп мындай социалдык вопросторду, бирөөгө операция керек, бирөөгө өтө мындай 7-апрелди билесиңер да, адамдардын денесинде октор калган. Анан ошол операция азыркы күндөн бери ошол муктаж болуп атабыз да. Эми ошол фабрикабызды Кудайым буюрса иштетип, жана биз жалдырап жүрдүк да 16 жылдан беричи. Демек фабрика курулушуна дагы мындай көмөгү бар. Ал кишибиз болгону жана ажообузга кирискени, биз ошону суранганда каттарды берип, анан жер боюнча келип туруп катты бергенде ошол тиги общее дело чыдап туруп, аягында ошо кишибиз бизди чакырып, тияктан апрельчилер барып туруп, чогулуп туруп барганбыз. Ошол ажоодон жер боюнча билесиз өзү деле ажоо айткан. Биринчи 50 соток сураганбыз, андан кийин 50 соток аз болуп калды. Андан кийин дагы бир 50 соток сураганда проектти ошол жерге чүрсөк батпай калды да. Демек жер алууга көмөктөшкөн турбайбы? Жардам берди да. Алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон Жаныбек Кубандыковдун жубайы Жогорку Кеңештин депутаты. Жакын саналаштары Медина Кайрылбекова учурда Москвада иш сапарда жүргөндүктөн жолдошунун баш коргоо чарасын кароого келе албай калганын билдиришти. УКМК Жаныбек Кубандыковду чет өлкөлүк инвесторду алдап, ири өлчөмдө зыян келтирген деген шек менен кармаган.